Valtakum minkum ummatun, sizlerдің içinizden bir cemaat bolsun deydi. Ona bizдің davatçıların cemaati var go. Mana uşunu aytып атат. Tabliq mektebi. Valtakum minkum ummatun degen, minkum degen söz tabaiz degen ma'nini beredi. Kebir degen söz da. Oşo kebir cemaat çıksa bir ayıl oşol жоопкерчиликтен кутулат. Бул фарзи кифая да. Түшүндүңүзбү? Valtakum minkum ummatun yad'una ilal hayr, жакшылыкка чакыра турган. Wa yanhauna anil munkar, жамандыктан кайтара турган. Wa ulaika humul muflihun, mana ушул жамаат бактылуу, тозоктон кутулган жамаат дейт да. Бул эң чоң Алла Тааланын бизге дават жөнүндө ачык айтып койгон аяты да. Курандын ичинде ушундай аят бар. Ошонун үчүн будан бөлөк дагы я ayyuhallazina amanu, иман келтирген пенделер, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, улуу азаптан куткара турган бир сооданы силерге үйрөтөйүнбү дейт. Tu'minuna billahi wa rasulihi, Аллага иман келтиресиңер, пайгамбарга иман келтиресиңер. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah'ın yoluna çıkasınlar sizler, özüңөрдүн малыңар менен, özüңөрдүн жаныңар менен. Wa zalika hayrul lakum in kuntum ta'lamun. Bul kılганыңар sizler üçün жакшы болот эгер билсеңер дейт да. Бул Allah'ın yoluna чыгуу бул өтө чоң улуу сооп да. Ошон үчүн бул 3 күн даватка чыгуу бул негизи үйрөнүп келип, анан үй бүлөсүн дават кылуу деген сөз да. 3 gün bul mektepte. Sözünüz qaralçı. Эми 3 күндүк, 40 күндүк, 4 айлык бул мен түшүнүшүмчө биздин таблик бир туугандарыбыздын тартиптелген дават эрежелери. Туурабы? Эми даваттын өзүнө келе турган болсок, дават парс кифая деп атпайсызбы? Ал негизи парс айын ар бирибиздин мойнубуздагы милдетпи негизи? Ар бирибиздин мойну, ар бир мусулманмын деген. Ооба, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу бул фарзы айын, ар бир адамдын. Эми жамаат болуп даватка чыгуу бул фарзы кифая да. Бул мисалы үчүн бардыгына фарз десең, кемпирлер, чалдар, жаш балдар, аялдар, башкалар, мусапырлар, булар чыкпаса күнөөкөр болуп калат да. Ошон үчүн бир жамааттын чыкканы баягы Курандагы аятка туура келет да. Устаз, мисалы үчүн чоң энелерибиз, чоң аталарыбыз үйдө олтуруп деле, мисалы үчүн төрүбүздө олтуруп, неберелерине исламды үйрөтүүсү даватпы? Албетте дават. Мисалы үчүн парздан кутулат. Парздан, мисалы үчүн чоң энелердин даватын айтып берейинби? Ой балам, оңолгун, оң жак менен баскын, оң колуң менен тамак жегин, ойлонгун, жаманга жолобогун, жарасы жугуп калат, казанга жолобогун, карасы жугуп калат, жакшы менен жүрсөң жетесиң муратка, жаман менен жүрсөң каласың уятка, жакшы болуу аста-аста, жаман болуу бир паста. Эгер сенин досуң ала чыйчык болсо, чокуганың көң болот. Бул мына даватта мына ушулчу балдарды ушу жаман жолдон жакшылыкка кайтаруу да. Мына ушул дагы дават, ушул дагы чоң энелер үйдө отуруп эле даватын бышырган да. Бардыгы ушул жакшылыкка чакыра бер, бунун бардыгы ушул дават өзү. Анан устаз, бир маселе болуп атат. Дават бул сиз жогоруда белгилеп аткандай, мисалы үчүн 3 күн, 40 күн деген нерсени коомубуз дават деп түшүнүп калган да. Бирок даваттын түпкү мааниси ла иляха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах келмесин айткан мусулман кишинин мойнундагы милдет да, динди жайылтуусу. Ошол жөнүндө сүйлөсөңүз устаз. Мисалы үчүн таблих деген сөз, таблих деген сөз, жеткирүү деген сөз да. Тадрис деген сөз, окутуу деген. Tasavvuf деген сөз, Алла менен бекем байланышып, өзүнү тазалоо деген сөз да. Бизде мисалы үчүн Союз мезгилинде 70 жыл tasavvuf гана болгон, Алла менен байланыш, жекече адам зикир чалып, Куран окуп, Алла менен байланыш болгон. Тадрис менен таблих токтоп калган. Улама машайыктар айтат, силер таблихчилер, тадрисчилер, tasavvufçular деп 3кө бөлүнбөгүлө дейт. Бир эле кишиде ошол 3 сыфат болуш керек да. Бир эле мезгилде мен сабак беришим керек, бир эле мезгилде мен дават кылышым керек, бир эле мезгилде мен Алла менен байланышта болушум керек да. Бул 3 жамаат эмес, 3өө бир кишиде болуш керек да. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, мисал үчүн карап туруң, канча дават кылып аткан адамдар, мисалы Чубак ажы дават кылып атат, Абдышкүр Дамла дават кылып атат, бүт аалымдар, Өзбек ажы дават кылып атат, Мыктыбек ажы дават кылып атат. Мунун бардыгы айтылып аткан сөздөр бир эле сөз, бирок кыймыл аракетте өзгөчөлүк бар да. Бир жерде туруп алып, мисалы үчүн камерага айткан менен,
Allah'ın жолда жүрүп айткан экөө бөлөкчө болот. Бирок мен айтайын дегеним, мисалы үчүн бир графиндин ичинде, вазанын ичинде түрдүү гүлдөр бар. Ошонун баары бирип келди, анан букет болот. А бирок түбү бир да. Түбү ушу Куран менен аятка туура келет да. Ошондон анан коомубузга буркурап букеттен гүл жыттанып турган сыяктуу эле. Анан устаз бизге бир суроо келиптир. Баягы учурда 3 күн, 40 күн, 4 айга чыгуу даваты бул бидат деп укам, ушуга көз карашыңыз дейт. Эгерде ушуну бидат деп түшүнгөн болсо, демек кайсы анан кийин сүннөт? Уккам дейт. Кимде бирөө мисалы үчүн да, мисалы бул даваттын усулу ушундай нерсе. Мисалы үчүн сахабалар тарыхты окуп көрсөңүздөр, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 6 сахабаны Бахрайынга жиберди да. Бахрайынга жибергенде 5өөсү пайгамбарыбыздын тирүү кезинде кайтып келди. Бирөөсү пайгамбарыбыз көз өткөндөн кийин кайтып келди да. Мана ушул чыккан сахабалардын мезгилинде болгон. Анан Рисала деген кинону көрсөңүздөр, биринчи эле 3 сахаба келет дагы, бири Византияга, бири Перске, дагы бири бир жака карап кетет. Ошолор барган жерде көрсөтөт, дават кылат, кайра келишет да. Ушунун бардыгы сахабалар, мисалы үчүн 120 000 сахабанын 10 000-inin мүрзөсү Мединада да. А 110 000-inin мүрзөсү ошол ааламга таркап кеткен да. Мана ушул нерсенин бардыгы адам азыр мисалы үчүн өмүр бою чыгып кеткенге даяр эмес да. Ошон үчүн 3 күнгө чыгып келүү ошо сахабалардын жашоосунан алынган үзүндү да бул. 10-дон бири. Мисалы үчүн 1 айга кеткен болсо сахабалар, анын 10-дон бири 3 күн болот. 1 жылга кеткен болсо 10-дон бири 40 күн болот. Өмүр бою кеткен болсо 10-дон бири 4 ай болот. 10-дон бири дегенге дагы далил бар. Эгер бидият деген болсо, Абу Хурайранын айткан сөздөрү пайгамбарыбыздын жашы аяктап калгандагы сахих хадистер көбүнчө Абу Хурайрадан келет да. Ошо Абу Хурайра разияллаху анхунун риваятында ушундай хадис бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтты сахабаларга: "Антум фи заманин, силер менин заманымда турасыңар. Ман амила минкум, ман тарака минкум би ушрин ма умира бихи халака." Эгер силер деди 10 буйруктан бирөөсүн эле таштап койсоңор, силерге ойрондук бар деди, кыйроо бар деди. Сумма яти заманын, силерден кийин бир заман келет деди, мына биздики. Ман амила минхум би ушрин ма умира бихи najа. Эми булар деди 10 буйруктан 9-ун аткара албастан бирөөсүн аткарса дагы буларга кутулуу бар деди да. Бул эмне десе, өмүр бою дават кыла албайбыз биз. Ошон үчүн бир күндө 2,5 саат дават кылып койсоң, баягы кутулду деген 10-дон бирине тете болот да. Бул олия машайыктар мына даватты усулдарын акырап деп коюп, пайгамбарыбызга эң жакын сүннөттөрдү алган да. Мен айтат элем, мына ушул таблиг даваттын усулудан башка усулдарды пайгамбарыбызга ошончолук жакын келтире турган, мисалы үчүн мен далил аз эле дейм да. Себеби бул ишке ынанмайынча, бул ишке мисалы үчүн толук кандуу көрүп ишенмейинче адам мындай бидият деши мүмкүн. Азырда уккан болсо эми ал укканын айтып атат да. Анан Куранда бир аят бар. Ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха деп. Ким бир жакшылык иш кылса, Алла таалам 10 эсе кылып кабыл кылып алат да. Демек сиз эгерде 3 күнгө эле чыгып койсоңуз, 1 айга тете Алла таалам кабыл кылат. Бул жагынан да, бул жагынан бүт бардыгы ошол эмеси бар да. Аллах разы болсун устаз.